Баткен шаарынын борбордук аянтчасын жасалгалоо үчүн шаар бийлигинен 100 000 сом каралган. Анын 4,3% балатынын жасалгалоо ишине жумшалган. Учурда жасалгалоо иши аягына чыкпаса дагы элдин купулуна тола алды. Анткени жылдакыдан айырмаланып, улуттук колорит чагылдырылган. Балатыны жасалгалоо иштери 60%га аткарылды. Бийиктиги 11 метрди түзгөн балаты үчүн шаар бийлиги 100 000 сом каражат бөлгөн. Каралган акча былтыркыдай эле сумманы түзгөн менен борбордук аянттын жасалгасы өзгөчө болору күтүлүүдө. Анткени быйыл биринчи ирет кооздоо иштерин тендерден уткан компания тарабынан аткарылып жатат. Негизинен жаңы жылды өткөргөнгө даярбыз. Азыр арчанын 60%-ын жасагалап койгонбуз. Муну атайын мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендер жарыялаганбыз. Порталдан Гигант Ош строй деген компания утуп алган. Бүгүнкү күндө 60%-ын бизге өткөзүп берди. Былтыркы жылы Баткен шаары жаңы жылды уюштурууда коомчулуктун сынына кабылган болчу. Анткени өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу шаардагы балатынын жасалгасы көпчүлүктү ынандырган эмес. Бул ирет жасалгалоо иштери толук аягына чыкпаса да улуттук колоритти чагылдырган кооздуктар шаар тургундарын кубандырды. Мына балатынын азыр жакшы, былтыркыга карагандачы. Неси жактыма айрыкча жаккандар мына кыргыз, улуттук кыргыз орнаменттери түшүрүлгөн оймо чиймелер менен өтө жакты. Жаңы жылдык кечеде бөбөктөр үчүн жомоктор сахналаштырылып, белектер берилет. Мындан сырткары жергиликтүү таланттардын концерттик программасы менен коштолот. Анткени менен жыл сайын майрамдык программалар кечки саат 21-де жыйынтыкталып калат. Андыктан шаар жаштары майрамдык салтанатты түнкү саат 12-ге чейин улантышын суранышууда. Кечки 12-ге чейин майрамдашпайбыз да, биз эрте эле тарап кетебиз. Бизде Баткенде андай дагы шарттар жок майрамдаганга. Ошого жаштар үчүн көпкө чейин майрамдап берүүсүн суранабыз. Шаар жаштарынын мындай өтүнүчү бул жылы орундалчудай. Анткени концерттик программа үчүн жыл сайын 4 саат бөлүнгөн болсо, быйыл уюштуруучулар тарабынан майрамдык салтанат 8 саатка пландалган. Жаңы жылдык кечени шаңдуу өткөрүү үчүн шаар жетекчилик аракеттерди көрүүдө. Баткен райондук чыгармачыл үйүнүн 2,5 сааттык Баласан шоу деген программаны беребиз. Андан кийин мекеме ишканадан заявка түшкөн бизге Ички иштер облустук башкармалыгы тарабынан алардын атайын 4 программада концерти болот, спорттук оюндар болот, гир көтөрүү боюнча конкурстар болот. Эске салсак, былтыркы жылы балатынын бийиктиги быйылкыга салыштырмалуу 1 метрге кыска болгон. Жаңы жылга болгону 6 күн калды. Учурда республикалык деңгээлде майрамдык иш план бекитилип, жаңы жылдык балат орнотулууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак.